Metrodan biz özümüz menен bekендешибиз, чемодан сүйрөп чыгат. Чыкса, эме болот экен да, кажется, метронун жанында таксист турат. Таксистке келип, брат, сколько до Нарына десе, таксист, здесь нету Нарына, это Москва дейт экен да. Анан, брат, я тебя не обижу, я нормально заплачу десе. Да хорошее, может тебе на Гатинский надо десе. Нет, Нарын мне надо экен. А тиги чемоданын коюп, ашат. Ашса пачка $100 экен да, пачка $100 чемодан içinde. Орус карайт аны, кара тигини карап туруп. Ой, половину там отвезешь десе. Брат, тебе Нарын надо или Дагбашы дейт экен. Мындай сетевой маркетинг. Ошолор мындай, билбейм, аябай өздөрүн рекламалашат да, мен 3 жолу бардым ошондой койчу. Жок, чын эле өлкөлөм барганымда 3-үчүсүндө кадимкидей мотуп калышта мага, хотя келип угуп кетсеңби? Угуп койбойсуң да канча ушунча келгенден кийин депчи. Угуп атасыздарбы? Анда бир чаңгыра кол чаап коелу, маңайыңызды көтөрүп, всё, рахмат. Сіздерге дагы биякта администрация, биякта кызматкерлерге баарына чоң ыраазымын, чоң рахмат. Улантайын анда, анекдотту айтып бүттүк. Сейф бизнести го айтып бүттүк, эми могу сейф бизнеске чакыргандарды мен биздин депутаттарга окшоштурдум да. Биринчи, өзүлөрү акча төлөп киришет. Аны сап келгенсиң, артынан дагы адам алып келишиң керек. Дагы адам алып келиш керек. Ушул жерден бир суроодо эң артында калган адамдар по-любому кете алат да, туурабы? Туура да турабы? Анан бул депутаттарды негизи биз азыр мен жакшы маданияттуу түрдө депутат деп атам го. Өткөндө мындай опрос кылдым да, биздин магазиндерге барып мекендештерден сурадым. 120 деген сан тукканда биринчи очередь эмне эсиңизге келет десем, көбүнчөсү эле баягы кой дешти да эми. Эми бул биздин мындай эмебизге сиңип калыптыр. Анан менде бир суроо пайда болот бул жерденчи. Биз аларды эл өкүлдөрүн, биздин эл өкүлдөрүн кой десек, мен өзүмө суроо бердим да, мен киммин анда депчи. Мен киммин? Мен эмне ошо койлорду кайтарган чабанмынбы? Же эмне мен ошо койлор жеген чөпмүнбү? Эмнеге чабанмын мен? Чабан. Мен кандай чабанмын да мен эми? Себеп дегенде мен чабанмын. Койду убагында жүнүн кыркып сатпаган, койду убагында мындай күркөгө салып билесиңерби, койлорунда колтур болбош үчүн. Ошону кылбаган кыскасы, өлө мен койлорду эркелеткен чабан экенмин да, ойлосоңчу. Жок, азыр бийлин тыныгысу да алайды. Сиздер ресми мындай эметсиз. Салбайсызбы? Ата өзүңүз көрүп турасызбы, арыпмын да, сиз так мындай колтур экенсиз. Тамаша, байке, негизи мен бул жерге тамашалашкан чыктым. Тамашанын чеги менен болуш керек, мындай тамаша чектен да кичине анчамыз ашып кетишпек. Негизи ушундай кээ бир мекендештер менен вообще таң калам да. Эми жанагы ой, талканыңызды айтып коюн аягына чейин. 2 мүнөт өтпөсү, 2 мүнөт хорошо? 5'те сиз ал жерден тура албай каласыз го байке. Всегда турам, 24 саат турам. Всё, мына көрүнүп турат байке бирок. Сүрөткө чыгып койсоңуз эле болот негизи. Сиздин жаныңызда эстерикке сүрөткө чыгып коюн. Анда токтотоюн, кыскасы көңүлдү кеч калбайын, улантырайын. Короче, жанагын айтып коюнчу анда, бир угуп койгончу, жанагын айтып коюн. Эмнеге мен чөпмүн да, эмнеге чөпмүн? Жок, чын эмнеге чөпмүн деп өзүм суроо берем да. Тигилер кой болсо, эмнеге мен чөпмүн? Эмне мен ушундай бир сонунчу экенмин да. Meni ceyi verişetken, Çoğun rahmat barınızlara. Haydi sizge asıl olun. Kırgızistan